Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо участогун шайлоочулар келгенге чейин даярдоо жана имараттын жана шайлоо участогу жайгашкан курулуштун ичинде добуш берүү үчүн үгүт материалдарынын жоктугун текшерүү үчүн, ошондой эле добуш берүү күнүнө өз ара иш функцияларын бөлүштүрүп алуу үчүн добуш берүү күнү саат 7:00 шайлоо участогуна келиши керек. Иш функцияларын бөлүштүрүү чучугулак аркылуу жүргүзүлөт. Комиссия төмөнкү аткара турган комиссия мүчөлөрүн аныкташы керек. Добуш берүү күнү оператордун ишин контролдоо жана аны менен биргеликте шайлоочулардын электрондук тизмесинен жарандарды далдалдаштырууну жүргүзүү, шайлоочулардын кагаз түрүндөгү тизмесинде жарандарды каттоону жүргүзүү, шайлоо бюллетендерин берүү, шайлоо бюллетендерин добуш берүү үчүн ящикке салуу менен жашыруун добуш берүү үчүн кабиналарга шайлоочулардын киришине контроль жүргүзүү. Мында комиссиянын төрагасы жана катчысы чучугулакка катышпайт. Комиссиянын төрагасы участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн жана байкоочулардын катышуусунда. Анда ошол участоктун шайлоочуларынын тизмеси, шайлоо бюллетендери жана участкалык шайлоо комиссиясынын мөөрү, ошондой эле имараттан тышкары добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча документтер болгон мөөр басылган сейфти ачат. Андан ары сейфтен шайлоочулардын кагаз түрүндөгү тизмесин жана шайлоочулардын электрондук тизмеси менен башка керектүү жабдууларды алып чыгат. Төрага катышып отурган адамдарга шайлоочулардын кагаз түрүндөгү жана электрондук тизмеси менен визуалдык таанышуу мүмкүндүгүн берет. Андан кийин төрага шайлоочулардын кагаз түрүндөгү тизмесин комиссия мүчөлөрүнө өткөрүп берет. Алар добуш берүү күнү шайлоочуларды каттоого жана кагаз түрүндөгү тизмесин толтурууга жоопкерчиликтүү болушат. Добуш берүү башталганга чейин комиссия добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө протоколго жана анын кеңейтилген формасына шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулардын санын жазышы керек. Добуш берүү күнү шайлоочулардын тизмесине өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Ошондуктан бул маалыматты добуш берүү башталганга чейин протоколго киргизүү маанилүү. Төрага добуш берүү үчүн бош ящиктерди баардык катышып отургандарга кароо үчүн көрсөтөт. Даярдоочу отурумда дал ушул ящик каралгандыгын жана ал каралганда бош болгондугун тастыктоочу контролдук барак добуш берүү башталардын алдында ящикке салынышы керек. Контролдук баракта шайлоо участкасынын номери, контролдук баракты салган убактысы, комиссиянын төрагасынын, катчысынын жана мүчөлөрүнүн. Контролдук баракта шайлоо участканын номери, контролдук баракты салган убактысы, комиссиянын төрагасынын, катчысынын жана мүчөлөрүнүн, ошондой эле саясий партиялардын өкүлдөрүнүн жана байкоочулардын фамилиялары көрсөтүлөт. Оператордун ишин контролдоочу жана жарандардын электрондук тизмесинде жарандарды далдалдаштыруу, биргелешип жүзөгө ашыруу комиссия мүчөсү, оператор жүргүзүүчү шайлоочуларды далдалдаштыруу тутумунун иштешин контролдойт. Ийгиликтүү авторизациялоодон кийин серверде убактысын жана күнүн белгилейт жана биринчи отчетту басып чыгарат. Аны төрагага сактоого өткөрүп берет. Добуш берүү үчүн кабинага шайлоочулардын өтүүсү жана шайлоо бюллетенин автоматтык эсептөөчү урна аркылуу өткөрүү үчүн жооптуу комиссия мүчөсү автоматтык эсептөөчү урнаны баптайт, смарт картаны коет, паролду жана участкалык шайлоо комиссиясынын номерин киргизет, датасын жана убактысын баптайт, добуш берүүнү баштоо кнопкасын басат, автоматтык эсептөөчү урнанын баштапкы отчетунун көчүрмөлөрүнүн керектүү санын басып чыгарат жана аларды байкоочуларга жана саясий партиялардын бардык өкүлдөрүнө берет. Добуш берүү үчүн кабинага шайлоочулардын өтүүсүнө жана шайлоо бюллетенин автоматтык эсептөө урнасы аркылуу өткөрүүгө жооптуу комиссия мүчөлөрү бюллетендеги белгини эч ким тааныбаш үчүн жана байкоочулар добуш берүүнү натыйжалуу байкап туруусу үчүн урнаны добуш берүү үчүн
кабинадан 1,5 метрден алыс эмес жерге орнотот.